Саламатсыңарбы балдар? Силер менен Дамира Асылбековна. Келгиле, кыргыз адабияты китебибизди ачып, мурунку сабактарыбызды кайталап алалы. Бүгүнкү күнгө 9 сентябрь, аптанын шаршемби күнү. Кыргыз тили дептериңерди ачып, теманы жазып, жана керектүү жерлерди өзүңөргө көчүрүп алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгынан. Силер сүрөттө көрүп тургандай, булар улуу эпостор. Ага Манас, Семетей жана Сейтек эпосу кирет. Бул чыгармалардын башкы каармандары Манас, Семетей жана Сейтек. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун башкы каармандары кимдер дедим балдар? Манас, Семетей, Сейтеге. Булар улуу эпосторго кирет. Улуу деген сөз чоң деген маанини түшүндүрөт. Улуу манасчылардын кээ бирин атап өтөйүн. Алар Саякбай Каралаев жана Сагынбай Орозбаков. Андан кийинки манасчыбыз же болбосо манасчылардын бири Уркаш Мамбеталиев. Азыркылардан Рыспай Исаков жана эң жаш манасчы Үмөт Дөөлөтов. Эпостордун дагы бири кенже эпостор Курманбек, Жаңыл Мырза жана Эр Төштүк. Буларды дептерибизге жазабыз. Улуу эпостор Манас, Семетей, Сейтек. Ал эми кенже эпосторго Курманбек, Жаңыл Мырза жана Эр Төштүк деп жазып койгула. Кыргыз адабиятында чыгармалар 3кө бөлүнөт балдар. Көркөм чыгарма, оозеки чыгарма жана адабий чыгарма. Эл арасынан чыккан кээ бир кишилер өздөрү көргөн же уккан окуяларды узун сабак ырга, жомокко айландырып, адам турмушунан көркөм элестери менен түшүндүрөт. Ооздон оозго, атадан балага, улуудан кичүүгө калып, улам кийинкилер тарабынан байып өнүгүп келген. Элдин оозеки чыгармачылыгы бул элдин чыгармалары. Анын автору эл. Көп жылдар бою айтылып келген чыгармалар эл оозунда улам өзгөрүп, жаңыланып келген. Алар элдик оозеки чыгармалар, жомоктор, элдик ырлар, табышмактар, макал-лакаптар, уламыштар, чоң эпостор жана дастандар кирет. Фольклордук чыгармаларга ыр бийи чыгармачылыкка шыктоо кыргыз элинин арасында кеңири тараган. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыкта жанрдык жактан көп түрдүү. Алар негизинен 3 топко бөлүнөт. Эпикалык, лирикалык, дидактикалык болуп. Эпикалык жанрга эпостор, уламыштар, дастандар кирет. Ал эми лирикалык жанрга эмгек ырлары, сүйүү ырлары кирет. Дидактикалык жанрга үлгү насыят ырлары, макал-лакаптар жана табышмактар кирет. Балдар, үйгө тапшырма китептин 7-бетиндеги Кыргызстан ырын жаттап жөнөтөбүз. Саламатта калгыла.